Кыргыз Республикасынын билим берүү системасындагы жүргүзүлүп жаткан реформаларга ылайык өлкөбүздөгү бардык окуу жайлар эки баскычтуу билим берүү менен адистерди даярдап келишет. Биздин университеттагы техника жана технология багытындагы кадрларды даярдоодо ушул жол менен иш алып барууда. Талапка ылайык бардык билим берүү мекемелери бир топ жылдардан бери аккредитациядан өтүшүп, өз ишмердүүлүгүн дагы бир нече жылга узарталышат. Ал эми аккредитация түз котормосунда ишенем дегенди билдирет. Башкача айтканда, билим берүү мекемелери аккредитациядан өтүү менен талапка ылайык адистерди даярдоо укугуна ээ болушат. Мировой рейтингде по обучению корейского языка биздин корей окуган студенттер на 10 и 11 местах находятся. Мировой рейтингде. Биздин окуу жайга аккредитациядан өткөрүү максатында атайын бир нече адамдан турган эксперттер тобу келишип, алар 5 адистик боюнча магистр академиялык даражасына адистерди даярдоого университеттин талапка ылайык бардык мүмкүнчүлүктөрү менен таанышып чыгышты. Бул иш-чаранын соңунда биздин университет инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы, айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы, жаратылышты колдонуу жана экология, дизайн жана каржы багыттары боюнча магистрлерди даярдоодо дагы 5 жылга укук алышты. Ош технологиялык университетинин тарыхы 1963 жылы Кыргыз ССРнин министрлер кеңешинин түштүк регионундагы жаштарды жогорку техникалык билимге тартуу максатында каралган иш-чаранын токтомунун негизинде Ош шаарында жалпы техникалык бөлүм болуп ачуу менен башталат. Жаңы ачылган кезде жылына 175 студент кабыл алынып, 50 студент өндүрүштүк жана атуулдук курулуш, 50 студент электр менен жабдуу, 75 студент автомобиль жана автомобилдик чарба адистиги боюнча даярдалган. 1996 жылы 24 февралда Кыргыз Республикасынын президентинин буйругу менен Ош технологиялык колледжи, Ош технологиялык университети болуп түзүлгөн. Университеттик деңгээлге көтөрүлүшү менен бул окуу жайдын калк арасындагы кадыры улам бийиктеп, илим жана техниканын жогорку деңгээлде өнүгүшүнө өз салымын кошуп келүүдө. Университетибиздин тарыхы 1963 жылы ФРЗ Политехникалык институтунун жалпы техникалык факультети болуп түзүлгөн. Ал эми 1976 жылы ФРЗ Политехникалык институтунун кечки факультети болуп өзгөрүлгөн. 1990 жылы ФРЗ Политехникалык институтунун Ош филиалы болуп аталган. 1990 жылдын декабрь айында Ош технологиялык колледжине өзгөргөн. 1993 жылы Ош жогорку технологиялык колледжи болуп аталган. Ал эми 1996 жылы 24 февралда Ош технологиялык университети болуп аталган. 2003 жылы академик Муса Мырзапаевич Адышевдин ысымын алган. Бул жылы биздин университетке 56 жыл толуп, жарым кылымдан ашык убакыт аралыгында республикабыздын эл чарбасына жана өндүрүшүнө бир нече миңдеген жогорку квалификациялуу адистер даярдап берди. Ош технологиялык университети түштүк Кыргызстандагы бирден бир техникалык жогорку окуу жай болгондуктан бүгүнкү күндө университетибизде 42 кафедра, 500дөн ашык профессор окутуучулар эмгектенет. Бул жылдар аралыгында окуу жайдын материалдык техникалык базасы жогорку деңгээлде чыңалып, билим алууга бардык шарттар түзүлүп, студенттер үчүн эл аралык стандарттагы сапаттуу билим берилет. Ал эми биздин бүтүрүүчүлөр өлкөбүздөгү бардык мекеме ишканаларда эмгектенишип, көпчүлүгү алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө өз адистиктери менен эмгек жолдорун улантышууда. Мындан сырткары, Кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө өз салымдарын кошуп жатышкан мамлекеттик жогорку бийлик өкүлдөрүнүн арасында да биздин окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү аз эмес. Негизи өзү тарыхта университетибиздин башаты жогоруда айтылгандай 1963 жыл ошол убакта ФРУЗ Политехникалык институтунун жалпы техникалык факультети болуп, кечки жалпы техникалык факультети болуп Ошто түзүлгөн. Убагында өзүнүн имараты да жок болгон, башка окуу жайлардын имаратында студенттер билим алышкан кечки формада. Азыр болсо, мына көрүп турасыздар, университет бүт бардык структуралык бөлүмдөрү бар. Лицейден баштап аспирантура, докторантурага чейин бүт билим берүүнүн тепкичтери бар. Чоң Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын арасында өзүнүн орду бар. Жогору деңгээли жогору университет болуп эсептелет. Ошондуктан мен ойлойм, бул университеттин деңгээли биринчи кезекте ушу урматтуу студент достор, сиздердин билимиңиздердин деңгээли менен багланат. Күн өткөн сайын тынымсыз өнүгүп жаткан илим жана техника бардык адамдардын жогорку сапаттагы билимди жана талыкпаган эмгекти талап кылууда. Ошондуктан биздин университет дагы заман талабы менен бирге өнүгүүнүн туруктуу жолуна түштү.
окуу жай илим, билим жолунда не деген татаал ашууларды басып өтсө, кандай гана ийгиликтерге жетишип, кандай гана татаал жолдорду баскан болсо, жана бүгүнкүнүн кадрлары ал кубулуштарды эч качан унутпайт. Билим алууну жана билим берүүнү каалаган адам же башка учурда өзүнүн ишмердүүлүк же болбосо турмуштук тажрыйбасын арттырууну каалаган ар бир инсан сөзсүз түрдө өзүн өзү өнүктүрүүнүн үстүндө тынымсыз аракет кылып туруусу керек. Ошондо гана өзүнө жана айланасындагы адамдарга, окуу жайга, коомго жана мамлекетке пайдасы тиген инсан боло алат. Бул максатта Ош технологиялык университетинин эл аралык бөлүмү тарабынан билим берүү жана илим изилдөө институту менен биргеликте окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу багытында мугалимдердин ишмердик ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү, билимин практика жүзүндө өздөштүрүү деген темада онлайн вебинар өттү. Вебинарга чет тилдер кафедрасынын окутуучулары жана эл аралык бөлүмүнүн кызматкерлери катышышты. Бул иш-чарада биздин окуу жайдын чет тилдерин үйрөтүүчү мугалимдери менен биргеликте башка өлкөлөрдүн жана башка окуу жайлардын окутуучулары өз тажрыйбаларын бөлүштү. Университет эл аралык билим берүү мейкиндигинде болгондуктан сөзсүз түрдө ар бир студенттин эл аралык тил болгон англис тилин билүүсү бүгүнкү күндүн негизги талабы болуп эсептелет. Ошондуктан биринчи кезекте англис тилин үйрөтүүчү профессордук окутуучулук курамдын толук маалыматка ээ болуусу талабы бар. Мындан кийинки иш-чаранын жүрүшүндө башка факультеттердин дагы профессордук окутуучулук курамына да тиешелүү маалыматтар берилмекчи. Ош технологиялык университетинин студенттик акыйкатчы аппараты, жаштар комитети жана интеллект өнүктүрүү борбору менен биргеликте уюштурулган биринчи курстардын ортосундагы билерман студенттер интеллектуалдык оюну болуп өттү. Интеллектуалдык оюн 4 турдан өтүп, Ош технологиялык университети жөнүндө жалпы суроолор, окуу жайдын тарыхы боюнча суроолор, ой жүгүртүүчү суроолор, капиталдык таймаштары орун алды. Интеллектуалдык оюндун максаты Оштуунун студенттеринин конституциялык, академиялык укуктарынын жана эркиндиктеринин сакталышын интеллектуалдык оюн аркылуу айкалыштырып, студенттерге жеткирүү, окуу жайдын тарыхын басып өткөн жолун студенттер менен биргеликте талкуулоо менен бирге алардын мекенге болгон сүйүүсүн күчөтүү, өздөрү тандап алган адистиктердин мыкты адиси болуп калыптанууга багыт берүү жана жаштык мезгилди жагымсыз иш-аракеттерге жумшабастан убакытты туура пайдаланып, келечектин пайдубалын татыктуу түптөп алууга үйрөтүү болуп саналат. Студенттер ортосундагы таймаш кызыктууланып, жыйынтыгында биринчи орунду технология жана жаратылышты пайдалануу факультети студенттери, экинчи орунду табигый техникалык факультетинин студенттери, ал эми үчүнчү орунду энергетика факультетинин студенттери камсыз кылышты. Мыкты тапкычтыгы үчүн билерман студент деп Эркин кызы Элмара табылды. Сентябрь айында жаңы окуу жылынын башталышы менен биздин университетти интеллекти өнүктүрүү борборун түзүү иштери демилгеленип, аз убакыт аралыгында аталган борбор студенттер үчүн бир топ алгылыктуу иштерди жасады. Жаштар ар кайсы мезгилде, ар кайсы доордо коомдо өзгөчө күч берүүчү катмар катары каралып келет. Аларды туура жолго багыттап, өздөрүндөгү жаштык потенциалын туура пайдаланууга үйрөтүү менен улуулар келечекте эң биринчи кезекте мамлекеттүүлүктү сактап, улут намысын коргогон инсандарды калыптандыра алабыз. Бүгүнкү күндө аталган борбордо турмуш чындыгынан алынган ар кандай багыттагы долбоорлор студенттерге сунуш кылынып, алар өз кезегинде аларды ишке ашыруунун үстүндө иштеп жатышат. Алгачкы долбоорлор студенттерди бардык туура маалыматтар менен камсыз кылуу иш-чаралары менен башталды. Мына ушу аз убакыттын ичинде биз университетибизге ушу академиялык чындык боюнча проект утуп алып, биз өнүккөн келечек жаштар коомдук фонду менен биргеликте ушул проектти ишке алып барып жатабыз. Азыркы учурда биздин план университет боюнча бардык студенттерге ошо академиялык чындык деген эмне жана аны кандай түшүнөсүз деген биз волонтерлор менен бирге иш алып барып атабыз. Кудай буйруса, бул келечегинде биз студенттерге ушу чындыкты же болбосо вообще эле ушул академиялык чындыкты кантип өнүктүрсө болот, студент кантип өзүн алып жүрүш керек, ушундай темада биз аягына жеткизебиз деген үмүттөбүз.
Интеллектуалдык борбордун кызматынан биздин окуу жайдын ар бир студенти, окутуучусу жана кызматкерлери да пайдалана алышат. Мындан сырткары, сырттан келип катышууну каалаган ар бир жаран үчүн да эшиги ар дайым ачык. Бул жерде бир гана максат келечекке жаштарды туура багыт менен алып баруу болуп эсептелет. Студенттер азыркы маалымат булактар аябай өнүккөн мезгилде ар бир кабыл алган маалыматты да өз-өзүнчө талдап алууга мүмкүнчүлүгү жетпей калышы мүмкүн. Анткени ар тараптуу алынган маалымат аларды туура ойлонууга да мүмкүнчүлүк бербейт. Ошондуктан окуу менен бирге өзүн өзү өнүктүрүүнүн үстүндө иштөөгө коом өзү түртүп жатат. Азырынча аталган борбор окуу жайдын ар бир факультетинин студенттерине иш-чараларды өткөрүп жатат. Убакыттын өтүшү менен аудиториясын чоңойтуп, шаардагы орто жана жогорку окуу жайлар, башка шаардагы окуу жайлар менен тыгыз иш алып барууну максат кылууда. Буга чейин биз академиялык чындык эмне академиялык чындыктын негиздери аттуу көптөгөн семинарлар болуп өттү, волонтерлорду окутуу. Бул семинарларда биз аябай өзүбүздү өнүктүрүү боюнча дагы семинарлар болуп өттү. Өзүдү өнүктүрүп, азыркы учурда академиялык чындыкты университетке жайылтуу учурунда жайылтып атабыз азыркы учурда. Буга чейин декабрь айларында экономика жана башкаруу факультетинин студенттерине академиялык чындык боюнча жайылтып келдик. Азыркы учурда кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинде бул ишти алып барып келатабыз. Бул ишке себепчи болгон ушу интеллект өнүктүрүү борборунун бул жака алып келген өнүккөн келечек жаштары жана Оштунун ректору Абидов Абдыкадыр Оморович агайыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Мен ушул академиялык чындыкты өнүктүрүү боюнча семинарга катышып, чындыкты биз кантип курстук иш же болбосо срезтерди жазганды, кантип урдобоону, бардык плагиаттардын бардыгын кененирээк маалымат алдык. Мына ошол негизинде биз мындан кийин дагы ошол өзүбүздүн эмгегибизде өзүбүз изденип, жакшы чындыкта жазганга аракет кылабыз жана адилеттүү болууга дагы. Мамлекеттин гүлдөп өнүгүшү жаштардын билимине, маданиятына, коомдогу ордунан көз каранды. Билим алып, көп тил билип, замандын агымы менен заманбап технологияларды үйрөнүп, алган билимди мамлекет эл үчүн жумшасак, ошондо өнүгүү, өсүү болот. Бул борбордун кызматынан пайдаланган жаштар адам сатууга каршы күрөшүү, миграция маселелери, жаштардын саясаттагы жана коомдогу орду туурасында ой пикирлерин ортого салышып, аларды чечүүнүн ар кандай жолдорун издешет. Ош технологиялык университетинин студенттери үчүн жатаканасы шаардагы көп кабаттуу, жашоого ыңгайлуу бардык шарты менен курулган үйлөр катары салынган. Алыс каймактан жана башка өлкөдөн келген студенттер үчүн жашоо үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүп берилип, жалпы 400 орунга ылайыкташкан. Биздин университеттин билим берип, адис даярдоо тарыхындагы өзгөчө орунду дал ушул студенттер үйү ээлейт. Биздин жатаканада көптөгөн жакшы нерселер, жакшы жөрөлмөлөр болот. Ошолорду айрыкча мына биринчи курстун студенттерде болсо керек. Ошолорду талыкпай катышып, ошолордон үлгү алып, ошол мезгилдеги немелерди үлгү алсаңар, силер дагы ушундай болосуңар, себеби мен үлгү алсаңар дегенди бир дагы айта кетейин. Бул дайыма айтылып жүргөн, айтып кете турган биздин бир мындай бир мактанаарлык, жакшы сыймыктуу нерселерибиз. Себеби буга чейин жашаган студенттер, буга чейин жашаган көптөгөн студенттер мисалы азыр атактуу болуп жүрүшөт. Жаштыктын жалын коштогон өзгөчө учурларын өз ичине катып келген бул студенттер үйү мында жашаган ар бир студенттин эсинде сакталып калат. Шаардагы белгилүү ресторандардын биринде ушул жатаканада жашап, жаштыктын жакшы күндөрүн бул жерге калтырган биздин окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү атайын жолугушуу кечесин өткөрүштү. Бул кечеге окуу жайыбыздын мугалимдер жамааты, жатакана жетекчилиги жана кызматкерлер, андагы жашаган студенттер жана бүтүрүүчүлөр катышты. Биринчи орунду ээлегендиги үчүн 6-чы подъезд. 6-чы подъезд. Келиңиздер. Коча коюңуздар. Биринчи орун. Аз да болсо мээнет кеткен жок, тери кетти, тер төгүлдү. Көп болсун. Майрамдык кече жагымдуу маанайда кызыктуу оюндар менен коштолуп, окуу жайыбыздын билимдүү, активдүү жаштарына ардак баракчалар, сыйлуу белектер тапшырылды.
Биздин окуу жайда орто мектептин программасын окутуп, окуучуларга билим берүү максатында мектеп лицей ачылып, бүгүнкү күндө өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Ачылганына аз гана убакыт болгонуна карабастан, бул мектеп лицей учурда өз багытын татыктуу таба алды. Анткени замандын талабы жаңы техника жана технология болгондуктан, ар бир адам баласы бул багытта билим алып, келечекте өзү тандаган багыттын мыкты адиси болууну максат кылат. Бул лицейге окуучулар 8-класстан кабыл алынып, негизги багыт математика, физика предметтерине багытталган. Анткени келечекте техникалык багытта билим алууну каалаган мектеп окуучулары азыртан эле ушул багытты тандап алышкан. Окуу жайдагы англис тили жумалыгынын алкагында бул мектеп лицейдин окуучуларынын ортосунда конкурс өткөрүлүп, андагы шарттардын негизинде бардык шарттар англис тилинде аткарылды. Ачылганына аз эле убакыт болсо дагы бул лицейдин билим алуучулары мыкты деңгээлдеги ийгиликтерге жетишип жатышат. Тилдер, анын ичинде англис тили. Бул эң негизги керектүү тилдердин бири. Мына азыр ушул жерде отуруп силердин Миргүл чекеңердин 6 айда кылган эмгегинин жыйынтыгын көрүп атабыз. Аны азыр жюрилер баалап грамоталарды тапшырат. Мен ошо окуучуларга дагы окуп аткан жалпы окуучуларга 8-9 класстын окуучуларга анан окутуп аткан эжеке сизге ыраазычылык. Мына бул башталышы. Biz daha 3 yıl, 4 yıl okuyup, 8. klaslar 3 yıl okuşat, 10. klaslar daha 2 yıl okuşat. Buna oşunda iyiliklerdi görüyoruz. Ben aytat dilerim, şu mektepte açılmaklarından aytkan, bu mekteptin işine 4 yılda, 5 yılda bağ verse olur deyip, sebebi 1 yılda, 2 yılda mekteptin işine biz bağ veriyoruz. Al jönde jetekçiliktagi atelерде өздөрүнүн ойлорун айтат. İçine жылыш бар. Эжеке сизге чоң рахмат. Англис тили Англияда булактанган индоевропалык, батыш германдык тилдердин бири. Америка, Канада, Улуу Британия, Австралия, Жаңы Зеландия, Ирландия жана англисче сүйлөгөн Карибтеги көптөрүнүн эне тили болуп эсептелет. Дүйнө жүзүндө көп жерде жана эл аралык уюмдарда экинчи тил же расмий тил болуп саналат. Мындан сырткары дүйнөнүн дээрлик көпчүлүк өлкөлөрүндө англис тилин мыкты билишип, ал өлкөлөргө баргандар бул тилде кыйналбай пикир алмаша алышат. Биздин окуу жайдагы Америка ресурстук борборунда бир гана тил үйрөтүү менен чектелбестен Американын жана англис тилинде сүйлөгөн өлкөлөрдүн жалпы маданиятын, этнографиясын дагы бирге үйрөнүшөт. Мындан 10 жыл мурунку мезгилге салыштырмалуу англис тилин үйрөнүүнү каалагандардын саны күн санап көбөйүүдө. Анткени бүгүнкү мезгилди кубулуш ар бир адамдан бул нерсени талап кылууда. Бул конкурста 3 орун берилди. Биринчи бул жумалык англис тили жумалыгынын эң мыкты окуучусу деп 3 орун берилди. 8 класс 3 командадан бирден окуучу тандап алдык. Жана эң мыкты тайпа деп тандалып, буларга дагы эң биздин сыйлык грамоталарыбызды бердик. Мектеп окуучуларынын мыкты даярдыктары бүгүнкү иш-чарага келген конокторду кайдыгер калтырбады. Алардын ар бир тапшырманы өз деңгээлинде мыкты жана англис тилинде аткаруулары Кыргызстандын келечек муундарынын эң мыкты көрсөткүчтөргө ээ боло алат деген ишенимди бекемдешти. Конкурстун шартына ылайык англис тилинин жумалыгында мыкты көрсөткүчтөргө ээ болгон окуучуларга аталган борбор жана университеттин жетекчилиги тарабынан белектер тапшырылды. Ушундай эле англис тили бул дүйнөлүк тил болгондуктан ушул англис тилди Кыргызстанда өнүктүрүш керек да. Мындайча айтканда, англис тили менен биз башка дүйнөгө чыгып, мисалы үчүн айта кетет 20 000 сөз англис тили менен Европада иштеп кетсең болот депчи. Ушул сөзүн кайсы ошол да мага чоң мотивация берди деп ойлосом болот да. Мен англис тилди 7 классымдан баштап кайсем алдыга түртүп өзүмдү өнүктүрүүгө аракет кылып келдим. Бүгүнкү күнгө чейин ийгиликтерди, көп ийгиликтерди багынтырдым. Жана ушундай эле англис тили менен мен кантсем өмүр бою жана башка мамлекетке чыгууга аракеттенем деп кыялдагам. Дүйнө коомчулугу тил үйрөнүү менен бирге жаңы техниканын жана технологиянын мыкты адистерин талап кылып жатат. Күн санап өнүгүп жаткан илим менен техниканын адамзат жашоосундагы орду, жашоонун өзүн камсыз кылууда. Ошондуктан техника багытындагы адистикте билим алууну каалаган ар бир мектеп окуучусу же мектеп бүтүрүүчүлөрү келечекте адистикти туура тандоолору негизги орунда турат. Мен Нургазы Нурлан уулу Ош техникалық университетинде энергетика факультети 4-курсунда окуйм. Мен бул университетке тапшырып калганымдын бирден бир себеби бир жагынан өзүм кызыгуум болсо, экинчи жагынан университеттин окуу усулдары жана ошондой студенттерге болгон шарты бул университетке тапшырууга чоң түрткү болду. Башымда ойлор болду, кайсы университетке тапшырсам, кайсы адистикке тапшырсам деген ойлор менен жүрүп, анан кийин ата-энем менен кеңешип, өзүм оюмда түрткү болуп,
кийин ошо Оштуга тапшырып калдым. Мен бул университетке тапшыргандан кийин көптөгөн ийгиликтерге башааты болуп берди университет. Билим берүү сапаты абдан жогору десем болот. Ошту заманбап техникалар менен жабдыкталган лабораториялар жетиштүү. Анын китепканада китептер, электрондук китепканалар бар, бардык шарттар бар. Ошонун негизинен энергетикага кызыкканым үчүн энергетика тармагын мен жогорку деңгээлде өстүрүү үчүн бул Оштуга тапшырдым. Ар бир кесип ардактуу дегендей, ар бир кесиптин өзүнчө түйшүгү бар албетте. Бирок мен өзүм оюмча архитекторлордун кесиби эң татаал кесиптердин бири деп ойлойм. Себеби медиктер адашса, ал медиктер бир адамдын өмүрүнө жооп берет. Энергетиктер же саперлор адашса, ал өзүнүн өмүрү менен жооп берип калышы мүмкүн. Ошондуктан архитекторлор адаша турган болсо, биз көптөгөн адамдардын өмүрүнө жооп берип калышыбыз мүмкүн. Ошол себептен мен өзүмдүн кесибиме бир тереңдеп, изилдеп окууга аракет кылам, ар бир чектине чейин. Келечекте ошол гидроэнергетика жана ошондой эле шамалдан энергияны алуу, күн энергиясын алуу окшогон көптөгөн чоң пландарыбыз бар. Буюрса аларды ишке ашырабыз. Бизде сабак өтө көп болгондугуна байланыштуу оюн күлкүгө деле айрым учурларда убакыт жок болуп калышы мүмкүн. Ошол нерселерге карабастан кээде биз убакыт таап коомдук иштерге катышканга аракет кылабыз. Ушул нерсени алкаганда биз Билерман Ордудон атайын команда түзүп, Оштудан атайын команда түзүп, студенттердин баардыгы Оштудан ошол нерсеге катышканбыз. Ал жактан көптөгөн ийгиликтерге жетишсем болот. Биз бул Билерман Ордону жаш кезибизден телевизордон көрчү элек, анан ошо кызыгып жүрчү элек. Университетке келип окугандан кийин биз ага кызыгыбыз дагы ачты. Анан негизинен команда, университеттин атынан команда түзүп, Билерман Ордого катыштык. Туура. Биз бул оюнга катышууда көптөгөн даярдыктарды көргөнбүз. Университетте кечки саат 8-дерге чейин даярданган учурлар болду. Дем алыш күндөрү келип даярданган учурлар болду. Кээде экзамендер болуп калган күндөрү, дем алыш күндөрү даярданат элек. Ошентип атып биз катышып, бир жылдан бери ойноп келебиз. Сабакты дагы Билерман Ордондон алып кеткенге аракет кылып, жана ошону алып кетип атабыз.